Кесир. Автор Тазагүл Сагынбаева. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Август айы аяктап бараткан. Окуумдан кабар алам деп кеткен Баянсулуу башкача шашып кирип келди. Атам кайда? Тынччылыкпы? Астра жумуштан эмеле келип кийимин которуп жаткан. Мага атам керек же жумуштан келе элекпи? Бөлмөсүндө атаң. Бир башкача шашкалактап өрөөпкүп алган кызын көргөн Астра эмне болгонун түшүнбөй, акырын артынан ээрчий басты. Медер бөлмөсүндө телевизор көрүп отурган экен. Ата сүйүнчү бериңиз, болуңуз батыраак. Болсун кызым, берейин. Ордунан туруп келип кызын кучагына кысты. Кана, кандай кубанычтуу кабарың бар? Ишенесизби, мен Россиянын эң мыкты делген окуу жайынын ординатурасына өттүм. Ата, мен муну өмүр бою арзуу кылгам. Ооруп калганымда үмүтүм үзүлө түштү эле. Бирок тобокелде акыры 2 сынакты тең тапшырдым. Бүгүн чакыруу жөнөтүштү. Чын элеби? Медер уккан кулагына ишенбей турду. Эмне бир ооз бизге айткан жоксуң? Өтүп каламбы, өтпөй каламбы деп өзүм да кооптонуп жүрдүм. Эми баары жакшы ата. Баянсулуу атасын бекем кучактады. Бирок тиги жаздагы Медер кызынын оюн ойлоп турду. Бул кетип калса кайдагы той эми? Тойду айтып жатасыз го. Мен аны токтотуп койгом. Сизге учуру келгенде айтармын деп жүрдүм эле. Ата, мындай отуруңуз, сүйлөшөлү. Баянсулуу эшикти ичинен жаап, атасы менен узакка сүйлөштү. Эмнени сүйлөшкөндөрү Астрага табышмак бойдон калды. Медер ошол бойдон кечки тамакка да түшкөн жок. Астра жатканы менен такыр уктай албай койду. Акырын туруп кызынын бөлмөсүнө барды. Кирсем болобу? Эмне болду апа? Эмне ушул мезгилге чейин уктай элексиң? Азыраак окуй турган нерселерим бар, анан жатам. Атаң менен эмнени сүйлөштүңөр? Тоюңду токтотконуңду эмне деп түшүндүрдүң? Баары түшүнүктүү эле болуп турбайбы? Ошондой суук тоонун шартына барып кантип жашайм апа? Же сизге окшоп жоодарды ата энесинин колунан жулуп мында алып келе берейинби? Өмүрүмдү тобокелге сала албайм. Россияда окуганча ден соолугума да кам көрөйүн. Ал жактын дарыгерлери тажрыйбалуу, медицинасы да жакшы өнүккөн. Мен жашагым келет апа. Астра сөз таба албай калды. Кызынын көзүндөгү жылт эткен үмүттүн учкунун кимиси өчүргөнгө жүрөгү даамак эле. Ансыз деле ооруганда Кудайдан тилеп, күнү түнү уктабай калышты го. Багына дагы бирөө жазылып тургандыр. Өзүң бил, кызым. Ушунча болуптур, эми сенин жолуңду кантип тосмок элек? Бирок кетээриңде мага бир нерсени ачык айт. Бая күнү жоодардын колундагы жүрөк түшүргөн маалыматтар кайдан? Оорунун алдын албаса акыры барып дал ошондой болот. Жоодардын көңүлү деп өзүмдүн өмүрүмдү бычактын изине кантип коем апа? Өзүң деле айтчы. Ушул ден соолугум менен кантип нарындын тоосунда жашап, бала төрөп, үй бүлө күтөм? Мүмкүн эмес, эч мүмкүн эмес. Эне менен кыздын андан ары сөзү уланбады. Астра ойлоп көрүп, кызынын айткандары туура экенине ынанды. Ичинен балдарынын амандыгын тилеп жатып, бир топко барып көзү илинип кетти. Бүгүн Баянсулууну узатууга аэропортко баары келди. Каттоо башталып, кызы коштошуп жөнөгөндө Медер өзүн араң кармады. Кыз бала атага өзгөчө күйүмдүү болот тура. Эми минтип алыска кетип жаткан кызынын артынан узата карап, ичи эңшерилип турду. Аман жүргөй эле. Кызыма жаратканым өзүң жар бол, деп ичинен тиленди. Жаңы жылда Баянсулуу келе алган жок. Экзамендеринен бошобой жатканын айтып, буюрса жайында келмек болду. Медер тынбай сүйлөшөт кызы менен. Эмне сырлары барын ким билсин? Кызы менен сүйлөшөрдө сөзсүз эшигин ичинен жаап алат. Сүйлөшүп чыгып, кадимкидей көңүлү ачылып, кыңылдап ырдап да калат. Андайда Астра кадимкидей тутулат. Эмнени сүйлөштүң кызың экөөң? Мындай ачык эле сүйлөшсөңөр болбойбу? Эмне ичиң тарип жатабы? Сүйлөшө бер сен деле, бирөө кой дедиби? Деги эле жакын курбулардай сыр кармап калышат. Жок жерден шылтоо таап, чымынды төөгө айлантпачы. Маанайым жакшы болуп турганда мындай ашыкча нерсени айтпа. Деги эле көңүлү назик мунун. Астра чын да ызаланды. Аялынын сөзүн укмамышка салган Медер ары бурулуп басып кетти. Мындайда бирдеме десе сөзсүз ырбап кетээрин жакшы билет. Айсал жумуштан чыгып базарга жөнөдү. Бая күнү бир жакшы кездеме көргөн. Түсү да, сапаты да мыкты болчу.
Ошондо жанында акчасы азыраак болуп ала албай кеткен. Бүгүн таба алар бекем, түгөнүп калбаса экен деп санаарка баратты. Кайсы туштан көргөнүн жакшы эле белги кылгандай болду эле, байкабай бир аз өтүп кетип кайра кайтты. Жанында китеп саткан дүкөн бар болчу, бүгүн жабык экен көрсө. Тааныш контейнерди көргөндө кубанып кетти. Тигине издеген кездемеси турат. Саламатсызбы? Мен сизге бая күнү келдим эле. Тиги кездемеден 3 метр бериңизчи. Кандай түсүнөн аласыз? Дагы башка түстөрү барбы? Ооба, 4 түрү бар. Кирип көрүңүз. Айсалдын көзүнө биринен бири жакшы көрүнүп, тандай албай бир топ турду. Акырында ток көгү менен кызыл түсүнөн алды. Экөөнө жарашат деди ичинен. Базардан чыгаарда бирөө кароосунан кармап токтотту. Бурулуп карап маңдайында турган Жоодарды көрдү. Жоодар, кандайсың? Саламатсызбы? Өзүңүз кандайсыз? Баян сулуу кандай жүрөт? Ал Россияга кеткен, окуп дарыланып жүрөт. Ден соолугуна кам көрбөсө болбойт да, аны өзүң деле билесиң. Билем. Эмне кыла алам? Эч нерсе кыла албадым. Алакан жайып гана туруп бердим. Тагдыр сүйлөгөндө адам унчукпай калат экенбиз. Болбосо келечекте аткарылчу көп пландарыбыз бар эле. Баары ара жолдо калды. Тилегеним Баян сулуу узак жашаса экен. Айтканыңдай болсун улайым. Сен да бактыңды тап, жакшы жигитсиң Жоодар. Баш ийкешип коштошуп, экөө эки тарапка кетишти. Айсалды жолду катар ой басып келди. Буйрубаган бакыт ушундай болот тура көрсө. Ким ойлоптур экөөнүн жолу ушинтип эки бөлүнүп кетээрин. Кечки тамактан кийин бүгүнкү алып келген кездемелерин алып чыгып быча баштады. Кызылынан апасына көйнөк бышты. Өткөндө келгенде ченеп жазып алганы жакшы болгон экен. Эми мунусун кандай кылам? Ток көк кездемени кармаган бойдон ары бери оодарып кыйлагып араланды. Ченеп тиге албаса да жок дегенде даяр көйнөктүн үлгүсүнө салышы керек. Кайненесинин дайыма кийчү жашыл көйнөгүн кантип алып чыгат эми бөлмөсүнөн? Талгат, тур! Уктап кеткен күйөөсүн жулкулдатып ойготуп жиберди. Эмне болду, бирөө келдиби? Ким келсин түн жарымында? Азыр барып апамдын шкафынан жашыл көйнөгүн алып кел. Жакасында бантиги бар көйнөк. Эмне? Апамдын жашыл көйнөгүн эмне кыласың? Кайдагын айтпачы, Айсал. Тур дедим сени. Ары карап уктамакчы болгон Талгатты жонуна муштап жиберди. Жиндүү болдуңбу сен? Эмне болгон көйнөк? Эртең өзүң алсаң болбойбу? Мен эмне деп барам азыр апама? Апама айтпай алып кел. Тамашалап жатасыңбы? Чындап таң калган Талгат өйдө болуп отурду. Түн ортосунда сага апамдын көйнөгүнүн эмне кереги бар? Тигине көзү менен жерде жайылып жаткан кездемени көрсөттү. Апама көйнөк тигем. Жакында туулган күн эмеспи? Тиккениң го жакшы. Бирок сөзсүз азырбы? Кудай жалгагыр, эртең эртерээк алып чыгып берейин. Ыңгайын таап. Азыр болбойт, эч мүмкүн эмес. Талгат акыры Айсалды көндүрдү. Азыр бычып тигип баштаганын элестеткен Айсал кыйлага маанайы жок отурду. Чын эле түнү кантип алып чыксын? Эми бир күн күтө турайын. Кездемелерин бүктөө ордуна коюп саатты карады. Түнкү бирге жакындап калган. Бүгүн Астранын туулган күнү. Жумуш күнү болгондуктан баары эртелеп, ооз-эки куттуктап коюшуп эле жумуштарына кетишкен. Акыркы жылдары туулган күндү деле анчалык элес албай калды өзү. Үй бүлөдөгү өйдө ылдый Талгат менен Баян сулуунун түйшүгү көп нерсени унуткарбадыбы? Бүгүн да адаттагыдай эле жумушуна жөнөдү. Бир бөлүмдө иштегендер түшкү тыныгууда чогулуп куттуктап гүлдесте беришти. Кыйла кубанып калды. Илгертен атың атасаң куту сүйүнөт деп бекер айтышкан эмес да. Жумуштан чыгып үйгө келатып көп нерсени ойлонду. Кезинде укмуш эле чардаган экен. Туулган күнү башкача сценарийлер менен өтчү ар жолу. Кымбат ресторандар, атайын жалданган конок үйлөрү. Керек болсо бир жолу Дубайга да барып тосуп келген. Ошондо шынаарлап жанынан чыкпай, ай асманга чыгара жагалданган сөздөрү менен карандай мактанган достору азыр кумга сиңген суудай изи да билинбей жоголушту. Башка күнү эстебей калса да бүгүн Астра ошол курбуларынан тымызын коңгуроо күттү. Тилекке каршы бири да эстеп жок дегенде телефондон куттуктап койгонго жарашпады. Аттиң дүйнө. Келин келип турганда алдыңда чимирилип бийлеген жандар ооматың баштан таяры менен далысын салып терс бурулат тура.
Ушул жашка келип чыныгы дос кандай болорун ажыраткан алган эмес турбайбы? Мына тагдыр өз эле баарын электен өткөрүп, таразага салып берди. Ал бууттанып келип Айсалды үйдөн жетелеп чыгарып салган күнү да дал ошол кесепеттүү курбуларынын сөзүнө арданбады беле. Көзүн май басып, мурдунан алысты көрө албай кесирленип калган экен көрсө ошондо. Анан эмне болду? Аска кулап, деңизди толкунга айланткандай болуп, өзү баарын уратып, өз колу менен башындагы бакытын үркүтүп, дөөлөтүн качырды. Кесири өзүнөн өтүп, балдарына тийгенде гана эсине келип бармагын кесе тиштеди. Бирок көп нерсени артка кайтара албай калды. Айрыкча Медердин өзүнөн жүзүн буруп кеткени менен кызынын ооруп калганы көзүн умачтай ачты. Ушуларды эстеп жан дүйнөсү буркан-шаркан түшүп кантип үйгө жеткенин да билбей калды. Күндө бул маалда дарбаза ачык турчу. Бүгүн жаап коюшуптур. Эч кимиси алигиче келе элекпи деп ойлоп, бирок коңгуроону басты. Темир эшик акырын ачылып, колуна топ шар кармап бажырайган небереси көрүндү. Артында Талгат бар экен. Кириңиз апа, туулган күнүңүз менен. Көргөн көзүнө ишенбеген Астра 2 кадам аттап кирген боюнча туруп калды. Босогодон баштап тепкичтердин эң жогорусуна чейин шаар байлашып, гүлдүн таажыларын жерге себелеп коюшуптур. Эмне дээрин билбей делдиреп турган апасынын жанына басып келген Талгат кучактап бетинен өптү. Бүгүн сиздин күнүңүз апа, куттуктайм. Рахмат уулум. Ошондо гана өзүнүн ыйлап атканын билди. Эне колуна тийген быйтыйган алакан жан дүйнөсүн жылытып, андан бетер жашытты. Тизеле отура калып, мырзаны бекем кучактап мойнунан рахаттана жыттады. Бакыт деген ушул да. Мындан өткөн бакытты дүйнөнүн 4 бурчун кыдырсаң да таппайсың. Бирок шорун каткан Астра канча мезгил бакытты байлыктан, акчадан издедиң деп өзүн өзү дагы бир жолу жектеп алды. Апа, туулган күнүңүз куттуу болсун. Биз да куттуктайлы эми. Кайрат күлүп маңдайында туруптур. Жашы наарчы өйдө болуп уулун бекем кучактады. Рахмат берекем. Үйгө кирели? Талгат апасына жол бошотуп күтүп калды. Тепкичтен көтөрүлүп келатып эле үйдөгү жагымдуу тамак аштын жытын сезди. Келиңиз апа, туулган күнүңүз менен. Ашкана тараптан чыккан Айсал күлө карап акырын башын ийип ызаат көрсөттү. Бар бол кызым. Өмүрүндө биринчи жолу оозунан кызым деген сөз чыкты. Айтаарын айтып алып кадимкидей өзүнүн да ичи жылый түштү Астранын. Канча ирет кемсинтип, адамчыдагы сөздөр менен тилдесе да ушинтип ийилип сый көрсөткөнүн калтырбаган келинине бүгүн чын дилинен ыраазы боло тиктеди. Дастаркон даяр, сизди эле күтүп жатабыз. Азыр кийимимди которуп, колу бетимди жууп чыгайын. Астра конок бөлмөгө кирип жасалган дастарконду көрүп эмне дээрин билбей калды. Кудум куда күтчү дастаркондон да ашыкча даярдаптыр балдары. Төргөтүңүз апа. Уулдар коштоп келип сыйлуу орундукка отургузушту. Аңгыча Айсал чай көтөрүп келди. Астра тымызын Медерди издеди. Келе элек окшойт деди оюнда. Атаң кайда? Келип калат, бир аз кечигем деп айткан. Талгат нанды сындырмакчы болуп колун алды. Кое тур. Астра уулунун колунан кармай калды. Шашпа. Уулум, атаңды күтөлү. Айсал баарына бир куюмдан чай куйган соң акырын чайнекти көтөрүп бөлмөдөн чыкты. Ашканага кирип эшикти жапты да кайнатасына телефон чалды. Ата, келе жатасызбы? Сизди күтүп калдык баарыбыз. Баратам кызым, мени күтпөй баштай бергиле. Сизсиз кантип баштамак элек? Макул, анда 10 мүнөткө жетпей барып калам. Айткандай Медер бат эле келип калды. Мырза адатынча чоң аталап алдынан тосо чуркады. Небересин көтөргөн бойдон түз конок бөлмөгө кирди. Келиңиз ата, сизди күтүп жатабыз. Жакшы отурасыңарбы? Астра, туулган күнүң менен. Аялым маңдайынан өөп койду. Мен азыр келем, кийимимди алмаштырып чыгайын. Атасы келип отурганда баары дастарконго чогулду. Колуна шире кармаган Медер акырын ордунан турду. Астра, бүгүнкү туулган күнүң кут болсун. Кудайдан сенин жүрөгүңө тазалык, дилиңе ыйман беришин тилек кылам. Билсең, биздин бактыбыз ушул балдарыбыз. Балдардан өткөн бактыбыз неберебиз. Мырзадай неберелерибиз дагы көп болсун. Андан соң Талгат менен Кайрат да каалоо тилек айтышып апасын куттукташты. Астра бүгүн чындап таасирленди.
Эстеп көрсө туулган күнүн ушинтип үй бүлөсү менен белгилебей калганына көп болгон экен. Кубанып, толкунданып отурду. Бир убакта Айсал колуна чоң кагаз куту көтөрүп кирди. Жакшынакай кылып кыпкызыл тасма менен кооздоп коюптур. Бул сизге, апа, өз колумдан чыккан белегим. Астра чынында Айсалдан белек деле күткөн эмес эле. Эмне кылаарын билбей, бир кутуну, бир отургандарды карап туруп калды. Канакей, ачыңызчы, баарыбыз көрөлү. Кайрат туруп келип акырын тасманы чечип кирди. Өзүңүз ачыңыз, апа. Келининин мындай белеги Астрага күтүүсүз, бирок жагымдуу болду. Өтө кылдаттык менен тигилген көйнөктү ары бери карап эч жеринен кынтык таппады. Кудум эле чет элдин кымбат көйнөктөрүндөй тигилиптир. Кийип чыгыңыз, жарашыгын көрөлү. Бул көйнөктү тигем деп Айсал 3 күн уктаган жок. Талгат апасынын бөлмөсүнө жашыл көйнөктү жашырынып алып чыкканын айтып бергенде баары жыргап күлүштү. Көйнөк Астрага куп жарашты. Күзгүдөн карап туруп келининин чеберчилигине чындап баа берди. Баары сыдыргыга салгандай. Жакасындагы бантигин бир аз өзгөртүп тигиптир. Кездеме да мыкты экени көрүнүп турат. Рахмат, колуң дарт көрбөсүн. Мен сени мынчалык деңгээлде деп күтпөпмүн. Эми кымбат дүкөн кыдырганын кереги жок мага. Өз колуң менен эле элде жок көйнөктөрдү тигип берип тур. Сизге жакса болду. Айсал да жасаган иши кайненесинин сынынан өткөнүнө ичинен кубанып турду. Дасторконго бата кылып баары турушту. Медер сыртка чыгып, бир аз отурду да бөлмөсүнө кирип кетти. Идиш аягын жыйнап Айсал ашканада жалгыз жүрдү. Бүтөйүн дедиңби? Талгатты жардамдаш дебейт белең. Астра акырын келип столго отурду. Аз калды, өзүм эле бүтүрөм. Сиз да эс алыңыз, эртең жумушка барасыз. Мырза уктадыбы? Уктаса керек. Талгат алып кирип кеткен. Айсал, ишиңди бүтсөң мындай отурчу, бир аз сүйлөшөлү. Айсал чындап таң калды. Аз убакыттын ичинде кайненеси таанылгыс болуп өзгөрдү. Кээде карап туруп түшүм эмеспи деп ойлойт. Акыркы идиштердин ордуна жайгаштырып болуп кайненесинин маңдайына отурду. Ысык чай коеюнбу? Койсоң койчу, көк чай ичейин. Алдына келген чайдан ууртап акырын сөз баштады. Айсал, бүгүнкү жасагандарыңа рахмат. Ушунун баарын кылган сен экениңди дароо эле билдим. Канчадан берки көңүлүмдөгү апаларым кыйла унутула түштү. Жашоодо көп ката кетирдим. Сенин да көңүлүңдү ооруттум. Башка бирөө болсо чыдабай качат эле. Талгат менен эки ажырым жолго түшмөк. Бирок сен баарына чыдадың. Менин каарым мындай турсун, Талгаттын түмөн азабына да түттүң. Мына, баарын жеңдиң. Таштай сабырың, деңиздей акылың менен башыңа келген сыноолорду татыктуу көтөрдүң. Мен болсо бала болуп жаралып башыма жүн чыкканы эч кимге жеңилбейм дечүмүн. Бирок жеңилдим. Медердин жат кишидей мамилеси сөөгүмдү тешип өтүп чучугумду сыздатты. Эч нерсени өзгөртө албашымды билсем да, өзүмдү өзүм мите курттай жеп бүттүм. Баарына өзүм гана күнөөлүүмүн. Кайсыл күнү кийимин көтөрүп чыгып кетет деген коркунуч менен таң атырып, күн батырып жашап атам. Астра ыйлады. Канча жылдан берки күйүтү, арманы ичине батпай калган эле. Айсал эмне дээрин билбей, жалдырай тиктеп гана отуруп берди. Кайненеси менен сүйлөшкөндөн кийин Айсал бир топко уктай албай жатты. Көрсө, адам чачы агарып, тиши түшкөндө эмес, үмүтүн жоготкондо карыйт турбайбы? Көзүнө кайненеси бир топ карый түшкөндөй көрүндү. Табиятынанбы же тарбиясынанбы айтор, ушунча нерсе башынан өтсө да Айсал Астраны жектеп, жамандык каалаган жок. Эми минтип ичинен аяп отурат. Аягында колунан эмне келсин? Сынган буюм бүтөлүп, төгүлгөн аяк кайра толмок беле. Жаз да келди. Негедир быйылкы жаз башкача жаркырап, жылуулук бергендей. Медер жаз алды менен адатынча короого гүл тигип өзүнчө убара. Бир күнү барпалаңдап сүйүнүп кирип келди. Мырзама атап атайы көчөт алып келдим. Ушул көчөт жетилип мөмө бергиче неберем да эр жетип калат буюрса. Күрөк чакаларды көтөрүп чыгып бир топ убараланып жүрүп отургузду. Жанында адатынча айланчыктап мырза жүрөт. Ата, эмненин көчөтү экен? Талгат кызыгып сурап калды. Өрүктүн көчөтү, уулум. Сорту жакшысынан деп мактап сатышты. Тиги бурчтагы өрүктү көрдүңбү?
Ушул үйдү жаңыдан салып жатканда атам бейиши болгор айылдан көтөрүп келип отургузуп кеткен эле. Канча жылдан бери мөмө берет. Картайып калса да кыйганга колум барбайт. Атамдын колу тийген даракта көзүм тирүүмдө кыйбайм. Менин көзүм өткөн соң кессең сен кесип саларсың. Ал эмне дегениңиз ата? Сиз али көп жашайсыз. Мырзаны үйлөнтүп тоюн бересиз. Буйруганы Талгат. Кудайдын насип кылган күнү жашайбыз баарыбыз. Ошентсе да эмтеден андай сөздөрдү айтып жүрөктү чүрбөңүз. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Сен үйдүн улуусусуң. Сенде жоопкерчилик көп. Мына бул жүрөккө ишениш кыйын улунум. Тык этип токтоп калса кете берет адам деген. Буюрса 2 жылдан соң эс алууга чыгам. Айылга кетким келип жүрөт. Атамдын үйү, короо жайы көп түшүмө кирчи болду. Кеч болсо да өз катамды оңдоп, ата конушун энсиретпей ошол жака барайын. Макул ата, сиз эмне десеңиз ошондой болот. Мен да кээде чоң атамдын үйү жабылып калганын эстесем ичим ачышат. Медер уулу менен көпкө сүйлөшүп отурду. Талгат атасын карап туруп аяп кетти. Чаштары буурул тартып, карылыкка билинбей моюн сунуп бараткан тура. Мезгил өз өкүмүн жүргүзүп жашыл жаз саратандуу жайга алмашты. Астра эмгек өргүп алып санаторийге эс алууга бармакчы болду. Сиз да барасызбы ата? Кечки чай үстүндө Кайрат капыс сурап калды. Жок, мен бара албайм. Биринчиден ишим бар. Экинчиден эмгек өргүүнү кийинчерээк алып, айылда өткөрөм деп ниет кылып жүрөм. Апаң өзү барып эс алып келе берсин. Ата, айылга мен да барам сиз менен. Негизи быйыл практикада көп жерлерге барып, жердин кыртышын, кантип мол түшүм алуу керектиги жөнүндө үйрөндүк. Чоң атамдын үлүш жерлерин көрүп келейин. Кандай нерсе айдап, канча түшүм алса болоруна көптөн бери кызыгып жүрөм. Эң сонун, анда даярдана бер, июль айында буюрса жөнөйбүз. Астраны шагысына түштү. Медерди чогуу барса деп күтүп жаткан. Мындан бир топ жыл мурда Медер жумушунан 2 кишилик жолдомо көтөрүп, кубанып келгенин эстеди. Жалал Абад курортуна экен, көргөндө эле мурдун чүйрүдү. Жалал Абадка да барабы адам? Уккандарга деле уят эмеспи? Эмнеси уят, бир сонун курорт. Сонун болсо өзүң бара бер, мен барбайм. Эртең курбуларым укса өмүр бою шылдыңдашпайбы? Ошондогу Медердин жалдырап тиктеп турган абалы бүгүнкүдөй көз алдына келди. Көрсө, адамдын эмес чөптүн деле убалы болот экен да. Келме кезек болуп эми мезгил өтүп, Медерге окшоп өзүнүн өңү бозоруп отуруп калды. Санаторийден кыйла эс алгансып келди. Бирок жалгыздык жанга батты. Балдары айсал күн алыс телефондон кабарлашып турганы менен Медер бир да жолу коңгуроо кылбады. Кайтаарында Талгат барып алып келди. Үйгө кирип эле билгизбей Медерди издеди. Жок экен. Ал күнү Медер аябай кеч келди. Тамак да ичкен жок. Курсагым ток деп бөлмөсүнө кирип кетти. Ичине куюн кирип кеткенсип Астра уктай албай койду. Бутунун учу менен басып Медердин бөлмөсү тарапка барды. Эшикке жакындап барганда Медердин бирөө менен кобурап сүйлөшүп жатканын укту. Жүрөгү ысып, тамагы кургап чыкты. Башкалар менен сүйлөшкөнгө түн ортосуна чейин убакыт табат. Мага бир ирет чалганга жарабады деп ачуусуна чыдабай чаштарынын түбүнөн бери жыбырап чыкты. Кантип тутканы кармап, эшикти ачып жибергенин билбей калды. Медер компьютерди тиктеп отурган экен. Ким менен сүйлөшүп жатасың? Эңкейип экранды карап уятынан бети дуулдап кетти. Кызы Баян Сулуу экен. Кызым, апаң менен да сүйлөшүп кой. Акырын ордунан турган Медер бөлмөдөн чыгып кетти. Кызы экөө кыска гана сүйлөшүштү. Июль айынын 1-жумасында Баян Сулуу учуп келди. Билинбей 1 жыл өтүп кеткен экен. Баягыдай бозорбой, бир аз өңүнө келип жакшынакай болуп калыптыр. Кызынын келгени Медерге өзгөчө күч берди. Кабак ачылып, жумуштан да эрте келет. Бүгүн үй бүлө кечки тамакка чогуу отурушту. Кызым, кийим кечеңди даярда, эртең айылга жөнөйбүз. Эмгек өргүп алдым. Чоң ата чоң энең жашаган үйгө барып эс алып келели. Кайрат да барат биз менен. Кандай жакшы. Айылга барбаганыма өтө эле көп болду. Шаардын ызы чуусунан чындап чарчадым ата. Эң сонун идея айттыңыз. Жеңе мырзаны кошо ала кетели, чоңоюп калды. Таза абада биз менен чогуу эс алып ойноп келсин. Баян Сулуу дароо эле жолгамын кыла баштады. Айсал да уулунун кийим кечесин белендеп, кереги тийип калбасын деп жылуу курткасын да салып берди.
Эртеси таң эрте Медер уул кызы небереси менен айылга жөнөп кетишти. Көңүл учунда барасыңбы деп айтып койбоду деп ичи бир кап болгон Астра бөлмөсүнө кирип бир сыйра ыйлап да алды. Айыл жашоосу өзүнчө керемет. Кайрат менен Баян сулуу бир күн кечке короо жайды тазалашты. Очоко Медер өзү от жагып, аш жасап, ата-энесинин арбагына атап Куран окуду. Короо жай, там-таш, дүпүйгөн алма-бак баары өз ордунда. Атасы дайыма отурчу чоң жыгач дөңгөчтө турат эскирсе да, бир гана атасы менен апасы жок. Айылдын этегиндеги бозоргон мүрзөлөрдү карап узакка отурду.